Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala khayri halqi Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İnşallah altı negiz kitabının sabağızda olan tavız. Üçüncü negizge kelip toxtogomuz. Ekinci negizde eskeri öte turan bolsok, ekinci negizde dinde ынтымактуу болууга чакырган. Dinde ынтымактуулук кайсы нерсеге курулат, аны баяндаган. Ал нерсе Аллах Тааланын китебине жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнө жана ошол Куран сүннөттү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сахабалары кандай түшүнгөн болсо, илгерки сахабалар, табииндер, чоң имамдар кандай түшүнсө, ошондой түшүнүп кармасак, ошондо мусулмандар ынтымактуу биригүү болот экенин баяндаган. Чынында ынтымак ошол нерсеге болот. Куранга жана сүннөткө жана сахабалардын түшүнүгү. Эгерде кандайдыр бир жамааттардын башчылардын, жол башчыларынын түшүнүгүнө келсек, анда эч качан мусулмандар бирикпейт. Эми бул бөлүмдө болсо ошол ынтымактуулукка алып баруучу дагы бир маселе жөнүндө айтат. Биримдүүлүк, мусулмандардын биримдигин күчөйтө турган, ынтымагын күчөйтө турган дагы бир нерсе. Бул айтып жатат. Al-asl al-thalith, üçüncü negiz. Anna min tamamil ijtima' as-sam'i wat-ta'a liman ta'ammara alayna. Эми ошо ынтымактуулукту толуктай турган нерсе дейт. Биримдүүлүктү, мусулмандардын биримдүүлүгүн толуктай турган нерсе бул эмне? Өзүбүзгө башчы болгон башчыларыбызды угуп ошолорго моюн сунуубуз дейт. Башчылардан максат ким? Мусулман болгон эл башчылар, президенттер азыркы күндө. Валау кан абдан хабашиян. Ошол президенттин сыпаты кандай болсо дейт, анын сыпаты жада калса бул африкалык бир кул болсо дагы, хабашалык кул болсо дагы ага эгерде башчы боло турган болсо ошого моюн сунуу деди. فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من انواع البيان شرعا وقدرا. Чынында Аллах Таала бул маселени жеткиликтүү баяндады, жетишиктүү, ачык, айкын баяндады. Ар түрдүү жолдор менен баяндады. Шарият жолу менен дагы жана бул иш жүзүндө болуп аткан тагдыр жолу менен дагы баяндап берди дейт. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به. Андан кийин адамдар ушул илимден алсыздагандан кийин, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнөн, Куран сүннөттөн алыстап кеткенден кийин эмне болду? Бул негизди илим элери дагы билбей калды дейт да. Илим элери дагы билбей калды. Аны амал кылышсын, ары турсун, жада калса илим элерге жашыруун болуп калды ушул маселе дейт. Бул маселе мусулман башчыларга баш ийүү деген маселе. Ынтымактуулук, биримдүүлүк, мурунку сабакта айтып өткөнбүз, эки нерседе болот деп. Биринчиси диндеги биримдүүлүк, диндеги ынтымактуулук. Ал эмне? Куран сүннөткө жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнө жана сахабалардын жолуна биригүү. Бидаттан, ширктен, ар кандай бузулган акыйдалардан, ишенимдерден алыс болуп, жана Куран сүннөттүн негизине курулган, сахабалардын жолуна негизине курулган ишенимге, динге кармасак, ошондо мусулмандар ынтымактуулукка келет дедик. Эми экинчи нерсеси ынтымактуулуктун, биримдүүлүктүн экинчи түрү болсо, бул мусулман падышалардын өкүмүнүн астында баш ийип, ошолорго каршы чыкпастан айткандарын угуп, моюн сунуу ушул мусулмандарды ынтымактуулукка алып бара турган иштерден. Мусулман башчылардан максат, жана айтып өткөндөй эле, бул мусулман болгон эл башчылар, президенттер, азыркы күндө президенттер. Ошол президенттерге ислам дининде моюн сунуп, алардын айтканын угуп, аларга каршы чыкпастан, аларды гыйбат кылып, ушак кылбастан, алардын буйруктарына баш ийүү бул шарияттан, динден болуп эсептелинет. Аларга моюн сунганда, баш ийгенде бул кошоматчылдык үчүн эмес, бир дүйнөлүк максат каалаш үчүн эмес, же бир мансапка жетиш үчүн эмес. Бул эмне? Аллах Таала ошол нерсени милдет кылган үчүн, Аллах Таала мусулмандарга ошону милдет кылып жүктөгөн үчүн аларга баш ийип моюн сунабыз. Чынында Аллах Таала бизге көптөгөн милдеттерди жүктөгөн. Аллах Таала бизге намазды фарыз кылды, намаз окууну фарыз кылды. Ва акимус салат, силер намазды тургузгула деди. Ошол эле Аллах Таала бизге ошол эле Куранда ошол мусулмандардын башчыларына моюн сунуп баш ийүүгө буйруган.
Бул амам айтты, ошол жөнүндө шариатта көптөгөн баяндар ачык айкын келген дейт. Ар түрдүү жолдор менен. Бул жөнүндө чынында Кур'ан сүннөттө өтө көп далил келген. Ошол далилдерден кээ бирин эскере турган болсок, Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Я айюхаллазина аману ати'у Аллаха ва ати'у расула ва улил амри минкум." О иман келтиргендер, силер Аллах Таалага моюнсуңгула, жана пайгамбарга моюнсуңгула, жана өзүңөрдөн болгон башчыларыңарга моюнсуңгула деди. Бул аятта Аллах Таала өзүңөрдөн болгон башчыларга деп атат. Ушул өзүңөрдөн болгон башчылардан деген максат алымдар айтат, мусулман болгон падишаларга дейт. Мусулман болгон султандарга, падишаларга моюнсунуу дейт. Демек ошол жанагы аятта эскерилгендей намаз окугула деп буйруган сыяктуу эле Аллах Таала бул аятта биздин мусулман болгон эл башчыларыбызга моюнсунуп, алардын айтканын кылып, аларга каршы чыкпастан угуп моюнсунууга буйруп атат. Бул аятта Аллах Таала кандайдыр бир сыпаттар менен чектеген жок. Ал мусулман башчыңар эгерде адилеттүү болсо, шариаттын негизинде башкарган болсо деген шарттарды койгон жок. Жалпы эле айтып атат: "Ва улил амри минкум", силерден болгон падыша. Негизги шарты эмне? Ошол мусулман падыша болуш керек. Ошого баш ийүү важип болот. Ар бир мусулмандын мойнундагы милдет болуп эсептелинет. Кимде ким падышага каршы чыга турган болсо, кимде ким падышага моюнсунбай турган болсо, анда ал ушул аяттарга ачык айкын каршы келген болот. Демек, мусулман адам падышага баш ийгенде бир дүнүйөлүк максаттарды көздөп эмес, бир саясий максатты көздөп эмес, кандайдыр бир мансап, бийликти көздөп эмес, ошо Аллах Таалага ибадат иретинде баш ийет. Ага кандай гана бийлик башчы келсе дагы, эгерде мусулман болгон болсо, ал өзүнүн жердеши болсун, өзүнүн партиясынан болсун, же башкадан болсун, башка жерден болсун, өзүнө жаккан болсун, жакпаган болсун, кандай болсо дагы ал мусулман болгон болсо болду, ага Аллах Таала буйруган үчүн гана моюнсунат ал. Демек, дүнүйөлүк кызыкчылык үчүн эмес, ошол Аллах Таала ага буйрук кылган үчүн моюнсунат. Жана ошондой эле кээ бир хадистерден эскерип кете турган болсок, бул жөнүндө өтө көп Бухариде, Муслимде көптөгөн хадистер келген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде айтат: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره. Мусулман адамга милдет болгон нерсе өзүнүн башчысын угуп, ага моюнсунуусу дейт. Өзү жакшы көргөн нерсесинде дагы, өзүнө жакпаган нерсесинде да. Илля ан ю'мара бимаасиятиллах фала сам'a вала та'a. Бир гана эгерде ошол башчы, эл башчы күнөө ишке буйруп турган болсо, ошол күнөө ишине угуп баш ийбейт дейт. Демек, биз шариатта Аллах Таала бизге мусулман падишаларга баш ийүүнү милдет кылган. Бардык иштерде бир гана нерседе баш ийилбейт. Кайсы нерсе? Эгерде күнөө ишке буйрулган болсо, эгерде сени арак ич деп аткан болсо, эгерде сени зына кыл деп аткан болсо, ал нерседе угулбайт, моюнсунулбайт ал нерселерге. Кандайдыр бир күнөө, Аллах Таалага күнөө боло турган иште буйруй турган болсо, ага баш ийилбейт. Бирок ошол эле учурда баш ийилбейт дегенде, кыл деген нерсесине күнөө ишке буйруса кылбайсың, бирок ошол эле учурда ага каршы бийлигине каршы чыкпайсың. Ага каршы чыгуу болбойт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям башка хадисте айтат: "Ла та'ата лил махлук фи ма'сиятил халиq." Махлукка, махлук деген жаралынган заттарга моюнсунулбайт, кайсы нерседе? Жаратуучуга күнөө болгон иште дейт. Эгерде эл башчы күнөө ишке буйруй турган болсо, анда ал нерседе моюнсунулбайт. Азыркы күндө бизде алхамдулилля Аллахтын фазилети менен эл башчыларыбыз эч качан арак ичүүгө, зына кылууга, арам иштерге, күнөө иштерге буйрубайт. Ал илгерки союз кезинде ошондой болгон болсо, азыркы күндө бизде дин каармануу эркиндиги бар. Андай күнөө иштерге буйруган жок. Эл башчыларыбыз намаз окуган, өздөрү Аллах Тааладан корккон башчылар андай күнөө иштерге буйрубайт. Ал күнөө иштерге буйрулган болсо, ким болсо дагы ага моюнсунулбайт, бирок ошол эле учурда анын бийлигине каршы чыгылбайт. Ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: Убада ибн Самит деген сахаба риваят кылат. Баяна Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям факана фима ахада алейна. Биз пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга ушундай баяат кылдык, убада бердик, кол бердик дейт.
Biz uada bergen nerselerden bay'ana as-sam'i ala as-sam'i wa ta'a fi manshatina wa makrahina. Biz padişahlарды uğup alarga moyun sunuğunu uada kıldık deydi. Kaysi nersede? Kıyınçılığımızda dağın, jırgalçılığımızda dağın dedi. Kebir adamlar var da padişah bergen bolsa, iş berip atkan bolsa, akça berip atkan bolsa, moyun sunuş керек de baga anı maktap жақсы süйлөp başlaydı. Padişah jumuştan alıp koygan bolsa, kişine dünyasını kısıp koygan bolsa, daroo jamandap başlaydı. Şariattan da emes, musulman adamdın avalanında emes. Musulman adam ne? Peygamberimizde bu hadiste gelgende kıyınçılığında dağın, sağa kıyınçılık zulümdü kılıp atsa dağın, mal mülkü az bolup atsa dağın, kısım bolup atsa dağın, жана ошондой эле жыргалчылыгында дагы кандай учурда болбосун сен ага баш ийесиң. Эмне үчүн ага? Анткени сен Аллах Таалага моюн сунуу иретинде баш ийип атасың. Ушул падишага баш ийсем, мен чынында Аллах Таалага баш ийип атам деген ниетте баш ийесиң. Ва усрина ва юсрина, ошондой эле жакшы көргөн нерселерибизде, жаман көргөн нерселерибизде жана кыйынчылыкта дагы жеңилчиликте дагы дейт. Ва асаратин алейна, жана ошондой эле асаратин алейна дегенде айтып атат, биздин мал мүлкүбүздү тартып алган учур болсо дагы. Асара деген адамдарды, ошо бийлик башчылары элдерге акыларын бербей, өздөрү көп урдап аткан болсо, ошондой учурлар болсо дагы аларга моюнсунуп баш ийүүнү буйруду dedi. Başka hadiste Peygamberimiz aytат: "Ala man waliya alayhi walin farahu yati shay'an min ma'siyatillah." Kimge biri başçı bolup kalgan bolsa, el başçısı gelip kalsa, oşol el başçı Allah Taalaga günөө kılıp atkан işlerini көрүp kalsa, el başçının günөөлөрүн көрүp kalsa deydi. Ne kılış gerek деп атат? Daroo аны каршычык кыла деп атабы, эмне деп атат? Айтат: "Falyakrah ma yati min ma'siyatillah wa la yanza'anna yadan min ta'atihi." Ошол günөө işini жек көрсүн дейт. Günөө кылып аткан болсо, падиша болсо, ошол günөө işini жек көрсүн дейт. Ал адамдардын акысын тартып алып атса, урдап алып атса, зулумдук кылып атса, мунун баардыгы günөө. Ал günөөсүнү жек көрсүн, аны жакшы көрбөсүн дейт. Бирок ошол эле учурда ага моюн сунуудан баш тартпасын дейт. Ага каршы чыкпасын дейт. Fa inna man naza'a yadan min ta'atin laqiya Allah wa la hujjata lah. Kimde kim ошол эл башчысына, өзүнүн башчысына моюн сунуудан баш тарткан болсо дейт, кол үзгөн болсо, анда кыямат күнү Аллах Таалага эч бир далилсиз жолугат дейт. Башка риваяттарда келет, кимде ким мойнунда моюн сунуу жок болсо, уадасы, ошо падишага болгон уадасы жок болсо, уадасында турбаса моюн сунуу шарият милдет кылган. Не кыямат күнү жахилият караңгы доордун өлүмүндө өлөт дейт. Ал дегенде ошо жахилият дооруна окшош өлүмдө, надандык доордагы өлүмгө окшош өлүмдө өлөт дейт. Неге дегенде алымдар айтышат, анткени жахилият доорунда Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга чейинки Курейш урусунун кагырлары алар эч качан бир башчыга моюн сунушкан эмес. Моюн сунууну жакшы көрүшкөн эмес. Жада калса эмне? Өздөрүнүн кадырбактуу адамдары болсо дагы ошого да баш ийүүнү жакшы көрүшкөн эмес, жактырышкан эмес. Ошон үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул маселени баса белгилеп ошолорго айтат: "Силердин өзүңөрдөн болгон кадырбактуу киши эмес, жада калса африкалык, хабашалык кул башы болуп калса дагы моюн сунгула" деп аларга ушундай баса белгилеп айткан. Демек, кимде ким ушул башчыга баш ийбей истесе, анда анын абалы ошол жахилият дооруна окшош болуп эсептелинет. Эми шариатта ушул башчыга баш ийүүдө эң биринчи шарты ошол мусулман болуш керек. Эгерде мусулман болгон болсо, болду, ал эл башчы болуп эсептелинет. Элди башкарган болсо, ошол мусулмандардын башчысы болот. Жана айтып өткөндөй эле анын бардык шариатка каршы келбеген, күнөө болбогон иштеринде толук моюн сунулуп, угулуп баш ийилет. Жана ал фасык болсо дагы, залым болсо дагы, күнөөкөр болсо дагы ага баш ийилет. Ал күнөөкөр болсо, күнөөсү үчүн өзү жооп берет. Залым болсо, зулумдугу үчүн өзү жооп берет. Кандай гана бир күнөөлөрү, бузук иштери болсо, ал өзү жооп берет. Мусулмандардын милдети ошол күнөөсүн жек көрүп, бирок ошол эле учурда ага моюн сунуу мусулмандарга милдет болот. Бул жөнүндө жогоруда эскерилген далилдер ачык айкын келген. Жана ошондой эле ислам тарыхын окуй турган болсок,
Сахабалар бүт ошо иш жүзүндө, практика жүзүндө көрсөтүп кетишкен бул нерсеге. Мусулмандардын падышасына кандай мамиле кылуу керек экенин. Хаджаж ибн Юсуф деген алда мусулмандардын башчыларынан болгон, ошол өтө залым болгон, кан төккөн көп. Ошого дагы Абдуллах ибн Умар радыйаллаху анху сыяктуу бир нече сахабалар алар менен моюн сунуп баш ийишкен, каршы чыгышкан эмес. Ошондой ислам тарыхында бүт ушул нерсени тастыктап келишкен. Жана бул Ахли Сунна ва Жамааттын ичинде талашсыз болгон алымдар, Ахли Сунна ва Жамаат алымдары илгертен табииндерден, алардан кийинки имамдар, 4 имам баары тең мусулман падышаларга каршы чыкса болбойт экендигинде бир пикирге келип талашсыз ижма болуп түзүлгөн бул маселеде. Эч кандай талаш жок. Бул талаштар кийинки эле бузулган, адашкан жамааттардан келип чыккан. Демек мусулман адам өзүнүн эл башчысын ошол эл башчым деп билет жана Аллах Таала мага милдет кылган ошого моюн сунууну, ага каршы чыкпоону милдет кылган деп ошол нерсени этикад кылып ишеним кылып карманат. Жана ошондой эле маселелерден эл башчылардын айыптарыны жашыруу дегенде кандай? Эл арасында ачык интернет аркылуу же бир чогулуштарда отуруп алып эл башчылардын кемчиликтерин, урдагандарын, башка кылгандарын айтып жак сала берген бул болбойт. Шариятта кайтарылган. Бул ошо эл башчыга адамдарды каршы үгүттөө болуп эсептелинет. Анткени эмне? Бир адамга ар дайым эле бирөөнү жамандай берсең, президентти же башка бирөөнү жамандай бере турган болсоң, анда эмне болот? Ошого жек көрүп, ошону кетирүүгө ал даяр болуп калат. Ошон үчүн илгерки алымдар ушундай Ахли Сунна алымдары падышага каршы өзү чыкпаса дагы каршы чыкканга үгүттөгөндөргө өтө катуу мамиле кылышкан. Харижиттердей адашкан жамааттай мамиле кылышкан. Негизи бул эл башчыга баш ийүүдө мусулмандар үчүн чоң пайда бар. Шарият ошо пайда зыянга карайт. Шариятта пайда зыянга карайт. Эл башчыга баш ийген өлкөлөрдө кандай башаламандыктар болуп атканы баарыбызга белгилүү. Ошон үчүн бул жерде бул алым айтып жатат. Аллах Таала буну шарият жолу менен да баяндады жана тагдыр жолу менен дагы баяндады деди. Тагдыр жолу менен кандай дегенде иш жүзүндө бул жер жүзүндө болуп аткан иштер менен дагы тастыктап койду дейт. Мисал үчүн караңыздар, мусулмандар Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам доорунда, андан кийин Абу Бакр, Умар радыйаллаху анху доорунда, Осман радыйаллаху анху доорунда аягына чейин өтө ынтымактуулукта, мындайча айтканда өздөрүнүн эл башчысына баш ийген доорда өтө күчтүү болушкан. Күчтүү болушуп, канчалык мусулман өлкөлөрү чоңоюп, кеңейип, биримдиги күчтүү болгон. Эмне себептен өздөрүнүн башчыларына баш ийген. Качандыр андан кийин харижиттер чыгып адашкан жамааттар. Осман радыйаллаху анхуга каршы чыгышып, ошону өлтүрүшкөндө мусулмандардын ынтымагы чачырап, эмне болду? Алсырап баштады. Мусулмандар ушундай алсырады, канчалаган эмелер артка кетип баштады. Ошентип бир нече жыл ошондой туруктуулук болгон жок. Андан кийин Муавия радыйаллаху анху кезинде дагы мусулмандар ошо бир Муавия радыйаллаху анхуга баш ийгенден кийин кайра ынтымагы күчөйүп, мусулмандар баары ошого моюн сунгандан кийин кайра мусулман өлкөлөрү өтө кеңири болуп, чоңоюп, күчкө толгон. Ошол сыяктуу эле азыркы күнгө чейин кайсы бир өлкөнү карасаңыз, өзүнүн эл башчысына каршы чыгып, бийлигине каршы чыккан болсо, ар дайым ал артка кете берет, алсырай берет. Анткени сырткы душмандар бар. Сырткы душмандар ошол өлкөнү ичара ынтымагын кетиргенге аракет кылат. Ошон үчүн айтып атат бул. Аллах Таала бул нерсени ушул иш жүзү менен, жер жүзүндө болуп аткан окуялар менен деле тастыктап койду дейт да. Ошон үчүн Ибн Таймия рахмаллах айткан, 60 жыл залым падышанын астында жашаган бир түн падышасыз жашагандан жакшыраак деген да. Не себептен дегенде, бир түн эле падышаң жок болуп калса, мындайча айтканда, өлкөңдө законуң жок. Бирөө эч ким жоопкерчиликке тартылуудан коркпойт, каалаганын кылат. Бул нерсе баштан өткөн, бизде деле өткөн. Не болду? Бир-эки күн башчы жок болуп калса, закон жок болуп калса, ар ким бири-бирине тонобой башталды, башка болду, уурулук башталды, эч ким жоопко тартылбай калып кетет. Ошон үчүн бул бийликтин туруусу, бийлик башчыларынын туруусу анын шарият өзүнү, ошол кишинин, жеке кишинин өзүнүн жакшы көргөнү үчүн эмес, ошол себептүү көптөгөн жакшылыктар болгон үчүн ошого моюн сунууга, каршы чыкпоого үгүттөйт. Азыркы күндө деле кайсы бир өлкө болбосун, кайсы бир өлкө, Кыргызстанбы, башкабы, ошол эл башчысыга баш ийгенде, моюн сунганда ынтымактуулук болот.
өлкө бир аз болсо дагы, аз болсо дагы алдына жылуу болот, ынтылуу болот. Качандыр ошо бийлик башчыга каршы чыкканда, анда эмне сырткы күчтөр баардыгы өздөрүнүн максаттарын ишке ашырганга аракет кылат. Жана ошондой эле биз билбейбиз, аларды кетирсең кандай адамдар бийликке келет, ордуна кандай адамдар бийликке келет. Өлкө ошончо канчалаган жылдар артка кетет. Ошол себептен шарият ушул тармактарын карап, өз башчыларга каршы чыкпагыла, өз башчыларга моюнсунгула, кандай гана зулумдук болбосун сабыр кылгыла деп ошого буйруган. Ошондой эле эл башчыларын жана айтып өткөндөй эле айыптарын ачып, чогулган жерде эле эл башчылардын кемчилигин айтып эме кылган, бул эмне ошолорго каршы үгүттөгөн, каршы чыгуунун бир түрлөрүнөн болот эсептелет. Эл башчыларда мусулман адам колунан келишинче эч качан мусулман эл башчысын гыйбат кылбастан, тескеринче адамдарды ошол бийлик башчыны жакшы көрүүгө, ошолор менен ынтымак болууга, ошолорго моюнсунууга чакырып үгүттөш керек. Эми бул жерде маселелер көрө айтышы мүмкүн. Эл башчылар анда каалаган күнөөсүнө кыла береби? Алар күнөө кылса, алардын күнөөсүнө кайтарбаш керекпи деп суроо болушу мүмкүн да. Аллах Таала Куранда айтып атпайбы? Силер жакшы үммөттөрдүн жакшысы болдуңар, жакшылыкка буйруп, жамандыктан кайтарасыңар деп. Пайгамбарыбыз айтып атат, кайсы бирөөңөр силердин бирөөңөр күнөө ишти көргөн болсо, мункар ишти көргөн болсо, колу менен кайтарсын, кору менен кайтара албаса, тили менен кайтарсын, болбосо жүрөгү менен деп айтты. Эми бул эл башчылары деле күнөө кылса аны кайтарыш керек да. Бул мункарды, жаман күнөө ишти кайтаруудан болуп эсептелинет деп айтышы мүмкүн да. Буга жооп ошол шарият, Аллах Таала бизди эл башчыга буйруган шариятыбыз. Жана ошондой эле бизди жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарууга буйруган шарият, Аллах Таала бизди ошо эл башчыларга кантип мамиле кылабыз, алардын күнөөлөрүн кантип кайтарабыз, кантип насыха кылабыз, аны дагы баяндаган ачык айкын. Анын жолу кандай? Мусулман падышалар эгерде күнөө иш кылып аткан болсо, бузукы кылып аткан болсо, анын кайтаруунун жолу аны менен өзүңдүн ортосунда түздөн түз барып туруп кайтаруу. Эң биринчи жолу кандай? Ошол падышага өзүң жете ала турган болсоң, барып алдында Аллах Тааладан корккун, бул күнөө иштер деп жакшы сөздөр менен, өзүнө ылайыктуу болгон сөздөр менен кайтарасың. Бул жөнүндө Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтат, кимде-ким бир султаны бар, бийлиги бар адамга насиха кылууну кааласа, аны элге жар салып чыкпасын дейт. Аны менен өзүнүн ортосунда барып насиха кылсын дейт. Жана ошондой эле Саид ибн Жубайр деген табиин Абдуллах ибн Аббастан сурады, мен өзүмдүн башыма насихат кылып, кеңешимди айтып, осуятымды айтпаймынбы дегенде, эгерде ошондой эле айткың келип атса деди, анда сен менен экөөңдүн ортосуңда болсун деди. Валя тагдаб имамак, сен имамыңды артынан гыйбат кылбагын. Мындайча айтканда, ал жок жерде анын айыптарын, күнөөлөрүн айтып гыйбат кылбагын деди. Демек шарият ошол жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарууга буйруган шарият бизге ошол эле жолду да баяндап берди. Эл башчыларыбызды кантип жакшылыкка чакырабыз, жамандыктан кантип кайтарабыз деп баяндап берди. Ошол баяндардан эле эң биринчи жолу ошол өзү менен ортобузда болгон жеке байланыш менен чыгып, колубуздан келишинче айтуу. Эгерде ал кабыл кылган болсо, анда альхамдулилlah, Аллага шүгүр. Эгерде кабыл кылган эмес болсо, биз мойнубуздагы нерсени айттык, Аллахтын алдында кутулабыз. Эгерде жете албай турган болсокчу, биз жете албайм мен десе, анда колубуздан келген, ошо жете ала турган адамдарга колубуздан келишинче насихат айтабыз, кат түрүндө жазабыз. Мусулман адам колунан келген нерсесин кылат, аракетини. Аны да кыла албаса, анда эмне кылат? Аллах Таалага дуа кылат. Я Аллахым, ушуларга хидаят бер, күнөөлөрдөн алыс кылгын, жакшы жардамчылардан бергин, жакшы кеңешчилерден бергин деп эл башчыларга ар дайым дуа кылат. Ошон үчүн бул эл башчыларга дуа кылуу бул эң негиздүү маселелерден Ахли-Сунна вал Жамаатта. Ахли-Сунна вал Жамааттын негизги шаар деп коюп белгилеринен ошо эл башчыларга жакшы тилектерди тилеп дуа кылып жүрүү. Ал эми ошол эл башчыларга дуа кылбагандык дегенде ошо дуа кылууну жек көргөндөр жана тескери аларга жаман дуа кылгандар бул бидатчы харижиттердин жолдорунан. Ошон үчүн илгерки салихиндер айткан, бир адамды көрсөң, ал падышага жакшы дуа кылып аткан болсо, анда билгиниң ал сүннөт жолдо деген. Эгерде бир адам падышага жаман дуа кылып атканын билсең, ал бидат жолунда, адашкан жолдо экен деп айтышкан. Мусулман адам ар дайым падышаларга дуа кылыш керек. Аллахым ушуларга
туура жолго баштагын, хидаят берген, өзүңө ийгилик берген, жакшылыктарга иш кылууга, адилеттүү болууга ийгилик берген деп ар дайым тилеш керек. Анткени падыша оңолгон болсо, анын астында көптөгөн адамдар оңолот. Ошон үчүн Фудайл ибн Ияд айткан, эгерде менин бир жалгыз жеке кабыл болушуна ишенимин болгон дуа болгондо ошо падышага дуа кылмакмын. Анткени ал оңолсо, анда элдин баары оңолот. Эгерде ал бузулса, эл бузулат деп айтышкан. Бул негизги ошо мусулман адамдын милдети. Биринчиден колунан келсе барып жолугуп жеке насыйха кылат. Аны кыла албай турган болсо эмне кылат? Ошо жете ала тургандарга барып айтат, жеткиргин деп. Аны да кыла албаса эмне кылат? Дуа кылат. Айласы жок болсо дуа кылат. Андан кийин экинчи маселе, падышага насыйхат кылганда элдин көзүнчө насыйха кылса болобу болбойбу? Насыйхат дегенде ошо жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып. Эгерде жанында болсо болот деп айтышат алымдар. Президент мисалы үчүн элге жолукканы келди. Элге жолукканы келген болсо, сен президенттин алдында ошо жерде турасың, өзү бар, өзү жок эмес, артында эмес, өзү бар болуп атса, ошо элдин көзүнчө болсо дагы айтсаң болот. Эгерде мындай жеке жете албай жатам десең, анда эмне? Элдин көзүнчө жолугушу келгенде президент өзү бар болгон болсо, ошо жерде айтсаң туура эмес иштер болуп атса, айтсаң болот аны. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтат: "Афдал жихад калимату хак инда султанин жаир." Эң жакшы жихад, эң жакшы Аллах жолунда күрөшүү бул эмне деди? Ошо залым болгон падышанын алдында акыйкат сөздү айтуу деди. Демек, ахли-сүннат ва жамаатта туура жол эмне? Ошо падышанын алдында болсо, артында эмес, алдында болсо айтсаң болот. Эл бар болсо дагы. Бирок бул дагы пайда зыянга каралат. Мисалы үчүн ошо жерде эл чогулган жерде президент да бар, туура эмес иштерди айтып атсаң, ошол оңолуусуна, кабыл кылуусуна үмүт барбы, же тескеринче айтсаң, андан чоңураак зыян келеби? Аны да каралат. Бирок жалпысынан ошондой элдин көзүнчө болсо да президент өзү бар болсо айтса болот. Көпчүлүк адашкан жамааттар, харижиттер эмне кылат? Ушул хадисти далил кылып алып, чыныгы жихад бул эмне? Эң жакшы жихад залым падышага акыйкат сөздү айтуу деген ушул хадисти далил кылат дагы эмне кылышат? Алдында эмес, артында. Интернетке жашынып алып, башка бир кабыр өлкөлөргө барып алып отуруп алышып, каякта отурганын белгиси жашырынып алып, видео аркылуу кыйын болушуп, өзү президент жок жерде жашынып алышып, ар кандай жаман сөздөр менен элге алардын жамандыгын, айыптарын чыгарып, өздөрүнүн баатыр көргөзүшөт. Ал эми президенттин жанына келип калса, тескерисинче кошоматчыл кылып, ушундай жалпаңдап жүрүшөт. Артына чыгып алышып, жамандашат. Бул ошо харижиттердин жолу. Чыныгы акыйкатта жолу эмне? Президенттин алдында болгон болсо, мына чындыкты айтат ошол жерде. Аны жакшы көрсө дагы, жаман көрсө дагы айтат. Тигилер жашынып алышып туруп, анан баатыр боло берет. Алдында айтпайсыңбы десең, алдында айтсаң эмне дейт? Камалып кетесиң, тигинде болосуң деп, андай кылат, мындай кылат деп коркот. Мына чыныгы баатыр болсоң, мына алдында айткын ошол акыйкат сөздү бетине алдында айтышың керек. Артына жашынып алып, көпчүлүгү ошо харижиттерди карасаңар, эмне? Көпчүлүгү жанагындай капыр өлкөлөргө барып алып, жашырынып отуруп алып, аларга жетпей турган, бийлик жете албай турган жерлерге барып алып, жашынып алып, ошентип бийликти жалган жала жабышып, жамандап, шубап отура беришет. Харижиттердин көпчүлүгү ошол дүнүйөкорлор да, дүнүйөкорлор. Президент, эл башы мага мындай бербей жатат, менин акым тартып алып атат деген ишенимдер менен барып ошентип жамандашат. Демек, эл башчынын алдында болсо, өзү бар болгон болсо, ага акыйкат сөздү айтса болот. Андан кийинки үчүнчү маселе, эгерде эл башчы бир күнөө ишке чакырып аткан болсо, мисалы үчүн клубтарды ачабыз, клубтарга келгиле, клубтар жакшы деп атат. Же болбосо казино ачабыз, казиного келгиле, казино жакшы деп атат. Же болбосо сүткорлукка чакырып атат. Ушундай арам күнөө иштерге жалпы элди чакырып аткан болсо, ачык таркатып аткан болсо, ушу болот жакшы деп чакырып аткан болсо, анда анын ошол күнөөсүнү кылып аткан ишини элге кайтарсаң болот. Өзү жок жерде дагы кандай деп кайтарасын? Адамдарга болгону, мисалы үчүн сүткорлукка чакырып аткан болсо, сүткорлуктун арам экендигини баяндайсың. О адамдар, могу президент сүткорлукка чакырып атат, бул жаман нерсе, президент жаман нерсеге чакырып атат деген сөз менен айтпайсың. Эмне? О адамдар, бул сүткорлук арам, Аллах Таала арам кылган деп, сүткорлукту арамдыгын баяндайсың, бирок ошол эле учурда элди президентке каршы үгүттөбөйсүң. Тескеринче,
элдин жүрөгүнү президентке жакындатуу менен биргеликте ошол эле учурда президенттин да жүрөгүнү жумшата турган жол менен о адамдар бул күнөө иш, чоң күнөө, Аллах Таала арам кылган деп сүткорлукту баяндай берсең болот. Бирок президенттин атын эскербестен, ким айткан, ал сөздү ким айтканын эскербестен эле ал арам ишти, күнөөнү кайтарып баяндай берсе болот. Мына ушул чыныгы Ахли-Сүнна вал Жамааттын жолунан. Азыркы күндө субханалла могу көптөгөн харижиттер, такфириттер бул илгертен баштап эле ушул харижиттердин эң балеси, эң негизги балеси ушул бийлик башчысына каршы чыгуу менен. Эң биринчи башталган нерсеси ушу зулумдук кылып атат, адилеттүүлүк кылбай жатат. Бизинде амр маруф нахи мункарга буйрулганбыз, жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарууга буйрулганбыз деп бул муатазилиттер менен харижиттердин эң негизги усулдарынан, негизги основаларынан эмне жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруу дейт. Андан максат эмне? Ошо бийлик башчылары эгерде туура эмес иш кылып аткан болсо, ошолорго каршы чыгуу, аларды күнөөнү өзгөртүү, туура жолго салуу дешип туруп, эң балеси ушундан башталган. Шариатта Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан бир дагы бидатчы жамааттар жөнүндө сахих хадис келген эмес. Бир да жамааттар, муатазилиттер бар, жахмиттер бар, көптөгөн. Бир эле харижиттер жөнүндө келген. Харижиттер жөнүндө ондогон хадистер келген. Ондогон хадистер. Ондогон хадистердин баардыгы Бухари Муслимде келген. Бухари Муслимде сахих хадистер. Пайгамбарыбыздан демек харижиттер жөнүндө гана сахих хадистер келген. Аларды ушундай сыпаттаган, алар ушундай көпчүлүгү жаш болушат, ушундай сахабаларга айтып атат. Намазыңарды алардын намазын алдында акарат кыласыңар. Мындайча айтканда алар ибадатка бекем болушат, намаздарга бекем болушат, динди карманууга бекем болушат. Бирок эмне? Алар ушундай динден жанын огу жадан кандай бат чыгып кеткендей эле динден да ошондой бат чыгып кетишет дейт да. Эмне себептен? Алардын негизги максаты ошо дүнүйөнүн максаты. Эң проблемасы ушул эл башчыларга каршы чыгуу болуп келген. Илгертен мусулман өлкөлөрдү бүт алсыраткан, мусулмандарды алсыраткан көпчүлүк учурда ушул харижиттер болгон. Мусулмандар жана башында айтып өткөндөй эле Пайгамбар доорунда күчтүү болду, Абу Бакыр доорунда күчтүү болду, Умар разияллаху кезинде күчтүү болду, Осман радияллаху кезинде башында күчтүү болду. Андан кийин Осман радияллаху харижиттер каршы чыгып, өлтүргөндөн кийин андан кийин ынтымак чачырап, алсырап баштады. Ошондон кийин бир нече жыл эмне алсырап жүрдү. Андан кийин Муавия радияллаху кезинде биригишкенден кийин бир падышага, анда дагы күчкө толду, канчалык мусулман өлкөлөрү күчөйдү, кеңейди. Андан кийин дагы каршы чыгуу башталгандан кийин дагы алсырады. Демек, кайсы бир өлкөдө туруктуулук боло турган болсо, ал сөзсүз күчөйөт. Мисал үчүн азыркы учурда дагы Сауд Арабияга ушунчалык харижиттер көп каршы сөздөрдү, жалган жалаларды жабып жүрүшөт да. Ар деген сүйлөйт. Бирок ушу өз башчыларына каршы чыкпастан канча жылдан бери туруп келет харижи. Канчалык күчтүү мамлекетке айланды. Дүйнөгө таасирин берип аткан мамлекеттерге айланып атат. Бул мусулмандар эл башчысына баш ие турган болсо, өздөрүнө пайда, ошо мамлекет күчкө толот. Кадыры баргы чоңоет. Качандыр каршы чыккан болсо, болду, ал алсырайт. Себеби бизде ар бир өлкөдө мусулмандарда өзгөчө сырткы душмандары көп. Ошондой учурду аңдып турган өтө көп. Ошол себептен эч качан мусулман адам ушуга окшогон азгырыктарга эл башчы жеп коюп атат, урдап коюп атат, анын баласы мындай кылып атат, тигиндей кылып атат деген сөздөргө не азгырыла бербеш керек. Туура биз айтпайбыз. Мисалы үчүн урдаса урдап аткандар, зулумдук кылса зулумдук кылып аткандар, баары болуп аткандар. Ошондой сезимтал адамдар бар го. Урдап атпайбы, тигиндей кылып атпайбы, жеп атпайбы деген адамдар менен жок, жебей жатат, ал урдабай жатат деген сөз менен талаштын кереги жок. Аларга эмне? Мейли урдап атат экен, зулумдук кылып атат экен, залым экен, баарын сен айткан баарын кылып атат экен, мейли. Ага далил жок, ачык айткан. Макул, сен айткандай болсун. Бирок мусулмандын позициясы ошондой учурда кандай болуш керек? Не кылыш керек? Аллах Таала ошондой учурда неге буйруду бизди десек, анда зулум кылып атса дагы, акыңды жеп атса дагы моюнсунуп баш ийгиле каршы чыкпагыла деди. Мен ошо Аллах Таала буйруган үчүн кылам. Ал эмне? Дүйнөлүк үчүн эмес, дүйнөлүк максатта эмес. Кайсы бийлик болсо дагы, бүгүнкү күндө Жапаров болсун, эртеги күндө башка бирөө болсун, башка бийлик келсин, кайсы бийлик болсо дагы мусулманбы, мусулмандын позициясы ар дайым бирдей болот. Ал эмне? Пайда зыянга, мансапка карап мамиле кылбайт, Аллах Таалага кулчулук кылуу иретинде моюнсунуп баш ийет. Ушул чыныгы исламдын Ахли-Сүнна ва Жамааттын жолу ушундай мусулман башчыларына карата.
Бул үчүнчү негизде ушул маселени айтты. Демек, ынтымактуулук экинчи негизде айтты. Ынтымактуулук биринчи Куран сүннөткө, сахабалардын жолуна болот. Кандайдыр бир кийин ойлоп табылган жолдорго эмес, жамааттардын жолуна эмес, бидаттарга эмес, Куран сүннөткө, сахабалардын жолуна келсе, ошондо ынтымактуулук болот. Аллах Таала Куранда айтты: "Ва атасиму бихаблиллахи жамиа ва ла тафаррaqu." Силер жалпы баарыңар Аллахтын динини кармаңла, бөлүнүп жарылбагыла деди. Эми ошол ынтымактуулук толуктай турган нерсе бул үчүнчү негиз. Не өзүңөрдүн мусулман болгон падишаларыңарга баш ийсеңер, моюн сунсаңар, каршы чыкпасаңар, ошондо ынтымагыңар күчөйөт деп атат. Бул мына чыныгы ахли-сүнна алымдардын туура көргөзгөн жолу, Куран сүннөткө ылайыктуу жолу. Ушул нерсе мусулмандарга ынтымактуулук, күч-кубат, биримдүүлүк бере турган нерсе. Андан кийин бул алым сөзүнүн аягында айтты. Андан кийин илимсиздик таркагандан кийин, жахилдик таркагандан кийин, адамдар Куран сүннөттөн алыстап кеткенден кийин не болуп атат? Ушул негиз, эл башчыга баш ийүү деген негиз көпчүлүк өздөрүн илимге таандык кылган адамдардын арасында да билинбей калды дейт. Аны амал кылыш нары турсун дейт. Az чынында ушундай. Көптөгөн өздөрүн молдомун деп жүргөн, элдерди дават кылып жүргөн, элдерге илим берип жүргөн адамдар эл башчыга баш ийүү керек, бул важип, Куран сүннөттө ушундай келген деген маселени эч качан көтөрбөйт. Качандыр аны бир жакшыраак мансапка коюп койсо, жакшыраак орунга коюп койсо, өзүнө пайдасы болуп атса, кошоматчылык кылышып, бийликтин жакшылыктарын айтып, жакшы мактап баштайт. Качандыр алып койгон болсо, жамандап баштайт. Илимге таандык болгон адамдар. Кээ бирки жамааттар бар. Бул хадистерди ушундай жакшы билишет. Эл башчыга баш ийүү керек экендигин аят хадистерди жакшы билишет кээ бир жамааттар. Бирок ошону элден колунан келишинче жашырып чыгарбай, айтпай жүрө беришет. Качандыр өздөрүнүн жамаатынан бир адам бийликке келип кала турган болсо, дароо ушул аят хадистерди чыгарып баштайт. Эл башчыга баш ийиш керек деген. Ага чейин бул нерселерди билбей тургандай, угуп көрбөгөндөй эч кандай адамдарга жашырып айтпай жүрө беришет. Бул көптөгөн араб өлкөлөрүндө болгон. Арабтардын кээ бир жамааттарга тандык болгон, алым деп танылган адамдары өздөрү жана өлкөлөрдө көтөрүлүш кылып атканда, бийликтерге каршы чыгып атканда, ушуга окшогон хадистерди ахли-сүнна алымдары айтып чыккан болсо, аларды шылыңдашып, бул бийликтин молдолору дегенде мындай деп, кошоматчылдар деп ар кандай жаманаттарды коюшуп, шылдыңдап чыгышкан. Анан кийин бир нече убакыттан кийин кээ бир өлкөлөрдө өздөрүнүн адамдары бийликке келип калса, дароо мына бул эл башчы, ушуга баш ийиш керек. Бул жөнүндө көптөгөн аят хадистер келгенде ушул маселени көтөрүп чыгышты. Мына ошолор чыныгы эки жүздүүлөр да. Алар Куран сүннөттү өздөрүнүн саясий партиялар жамаат, өздөрүнүн жамаатынын пайдасына гана колдонгон жамааттар. Куран сүннөттү чындап Аллах Таалага моюн сунуу иретинде эмес, Аллах Тааланын буйругун аткаруу иретинде эмес, өздөрүнүн жамаатына пайдасы бар болсо колдонот. Өздөрүнүн жамаатына пайдасы жок болсо, аны жашырышат. Чыныгы момун мусулман адам динди ар дайым кандай учурда өзүңө пайдасы болуп атса дагы, өзүңө каршы болуп атса дагы, өзүңдүн жамаатыңдан келеби, башка жамааттан келеби, сага сен жердешиң болобу же башка жерден болобу, ошол бийлик башчыга келип калган болсо, ага бир дайым мамиле кылышың керек. Ошо шарият көргөзгөн, чек менен шарият көргөзгөн эрежелердин негизинде мамиле кылышың керек. Аллах Таала Куранда айтат: "Я айюхаллазина аману дхулу фис-силми кафа." О иман келтиргендер, силер динге толук киргиле дейт. Өзүңдүн пайдаң үчүн аят хадисти колдонгон болбойт. Жамаатыңдын пайдасы үчүн аят хадисти колдонгон болбойт. Жана ошондой эле Пайгамбар саллаллаху жөөттөрдө айтат: "Атуминуна би бa'd китаб ва такфуруна би бa'd." Силер бул китептин жарымына иман келтирип, жарымына кафир болосуңар дейт. Ал бул жөөттөрдүн жолдорунан, ушу яһудилердин жолдорунан. Өздөрүнө пайдалуу жерди алат, пайдасыз жерди ташташат. Качандыр ошол таштаган нерсеси кайра өздөрүнө пайда болуп калса, кайра көтөрүп чыгат. Бул ахли-сүнна ва жамааттын жолу эмес. Бул кээ бир жамааттар бар. Бул бизде да бар ал жамааттар, көптөгөн араб өлкөлөрүндө бар. Ал эң өтө кооптуу жамааттар. Эң кооптуу жамааттар, аттарын атап айла коеюн. Ушул динди саясий партиясына курал катары колдонгон. Алардын максаты эмне? Саясатка жетүү, бийликке жетүү, мансапка жетүү. Ошонун ошол жолуна дин аркылуу аят хадистерди элдерге колдонушат. Өздөрүнө пайдалуу болгон жагын гана колдонушат. Аллах Таала баарыбызды ушул Куран сүннөткө бекем кылган болсун. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнө
жолдоочулардан, сахабалардын жолун жолдоочулардан кылган болсун жана эл башчыларыбызды туура жолго хидаятка баштаган болсун, аларга туура жакшы кеңешчилерден берген болгон болсун, аларды адилеттүү болууга Аллах Таала ийгилик берген болсун. Саллаллаху алейхи ва саллям аля хайр халқи Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.